Assalamu alaikum достор. Биз жаранды активисттер 13-июль күнү митинг уюштурганга аракет кылдык, тынчтык митингин. Тынчтык митингин өткөзгөнгө ар тараптуу бут тоосулар болуп, өзүбүздүн ойлорубузду, талаптарыбызды айтканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошол тынчтык митингинде айтылчу сөздөрдү, коюлчу талаптарды азыр айтып коюуну чечтик. Биз деген негизги талаптар ушул шайлоо мөөнөтү белгисиз мөөнөткө жылдырылсын. Тезинен антикризистик кризиске каршы өкмөт түзүлсүн. Чукул арада чукул жыйынга жогорку кеңеш тезинен чыксын. Ушундай талаптар менен чыкканбыз. Себеби деген азыр өзүңөр билесиңер, ар бир көчөдө өлүм болуп атат. Элдер ооруканаларга батпай жатат. Ар бир көчөдөгү өлүм, ар бир үйгө жете электе шайлоого жумшалган бардык каражаттардын баарын, энергиянын баарын ушул элдерди аман алып калууга жумшоого биз чакырганбыз. Ошондой эле азыр өзүңөр билесиңер, 40, 50, 70, 80 адам күнүнө өлүп атат. Мындай адамдын өлгөндөрдүн саны анча согуш болуп аткан өлкөлөрдө дагы мынча адам өлбөйт. Ошон үчүн биздин бул эң негизги талаптардын бири болчу. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, биз билебиз, силер мыйзамдуу түрдө өзүңөр эмгек өргүсүнө чыктыңар. Мыйзамдуу түрдө эмгек өргүү акыңарды алдыңар. Туура, бирок өзүңөрдүн милдетиңерди сезип, эл өкүлү болгондон кийин чукул жыйынга чогулуп, антикризистик өкмөттү түзгөнгө тезинен чогулууга биз чакырып кетет элек. Өзүңөр билесиңер, азыр эч кандай милдеттүү эмес жарандар деле иштеп жүрөт. Мыйзам боюнча өргүүдөгү дарыгерлер дагы азыр милдеттүү эмес. Силер дагы милдеттүү эмес болсоңор дагы чыгып жумушка чыгышыңарды биз суранабыз. Ошондой эле өзү милдеттүү эмес студенттер дагы иштеп атат. Ачкадан өлсө дагы иштеп атат. Азыр шайлоо өз убагында өтө турган болсо, эл сапаттуу парламентти тандап алганга мүмкүнчүлүгү аз. Анткени эл азыр алсыз болуп турат. Бизге деген 10-15 келип алып 120-нын кнопкасын басып алган парламент кереги жок. Бизге бир күндө 40-50 мыйзам кабыл алган парламент кереги жок. Бизге деген кабыл алган мыйзамдардын бардыгы 70-80% элге каршы, жерге каршы кабыл алган мыйзамдарды кабыл алган парламентибизге азыр кереги жок. Урматтуу Сооронбай Шарипович, шайлоону жылдырууга сиз да кызыктар болсоңуз жакшы болот. Бардык партияларды чакырып кетет элем шайлоодон баш тартууга. Азыр андай учур эмес. Силерден бирден бир өтүнүп кетебиз. Бардык акчаны ошол жарандарды аман алып калууга жумшагыла. Ошондой эле бардык калган талаптардын бардыгын дагы жарандык активист Айдар айтып кетсин. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жаңы эле Тилек мырза айтып кеткендей, биз 13-июль күнү жарандык активисттер ушу жакшы ниет менен, ушу кыргыз элинин талабы менен жакшы ниетте өткөрөйүн деп аракет кылганбыз. Бирок бут тоосулардын айынан бул нерсе иш жүзүн ашкан жок. Ошондуктан айтылбай калган сөздөрдүн бардыгын айтып, кошумчалай турган сөздөрдүн баарын айтууга мажбур болуп атабыз. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө баарыбызга азыр шайлоонун кереги жок экенин баарыбыз сезип турабыз. Андыктан мен өкмөткө жана жогорку кеңешке антикризисный өкмөт түзүп, күнгө адамдардын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жоопко тартып, кыргыз элине азыр эч кандай бир жолдорду жасап, же бир жерди жашылдандыруу нерсе азыр кыргыз элине кереги жок. Кыргыз элинин кабыргасы кайышып турган убакыт. Азыр биз жапа-тырмак кыргыз эли баарыбыз биримдикте чогулуп, жолго кетип аткан акчаны, жашылдандырууга кетип аткан акчаны, бардык тарапка кетип аткан бюджеттеги акчанын баарын чогултуп, шайлоого кете турган акчаны чогултуп, биз өкмөткө кайрылат элем. В срочном порядке бизге Кыргызстанга военный полевой госпиталь керек. Мына канча деген имараттар турат. Ошолор менен сүйлөшүп, арендага алып, чоң-чоң имараттарга ошол акчаларды бөлүп, биз биринчи учурда кыргыз элин сактап, аман алып калышыбыз керек. Эгер биз кыргыз элибизди сактай албай кала турган болсок, силердин жогорку кеңеште депутат болгонуңар дагы, министерский креслолордо отурганыңар дагы бул бир тыйын. Ошондуктан биздин талабыбыз ушу кыргыз элин аман алып калыш. Кыргыз элине чын дилден мээнет кылам, кыргыз элин ойлойм десеңер, жогорку кеңешке аттанып аткан бардык партияларга айтып берет элем. Ушул нерседен баш тартып,
кыргыз элин ойлогула, жерин ойлогула. Эртеңки күндө биз кыргыздын уулдары, кыргыздын кыздары, мына табалап кеткен кыргыздын кыздары да, балдары дагы бардыгы ушул нерсени аны күтүп отурушат. Биз элибизге, жерибизге канча деген мына колунда бар байкелерибиз, эжелерибиз, канча деген кыргызым деп күйгөн адамдардын бардыгы кичинекей балдардан баштап тыйындан бери чогултуп ушу элибизди аман алып калайлы деген ниетте бардыгы кылып жатышат. Эгер алдыңарда турган карапайым эл акчаны чогултуп ушу элибизди аман алып калайлы десе, өйдө жакта отуруп силер дагы ушуну коштоп, урматтуу Сооронбай Шарипович, бул нерсеге сиз түздөн түз кыргыз элинин ажоосу болгондон кийин буга сиз биринчи иреттен ушул нерсеге кайдыгер карабашыңыз керек. Ошондуктан баарыбыз биргеликте чогулуп кыргыз элине жардам берели. Биздин дагы бир айтып кетчү нерсебиз, биз 13-июлда Ак үйдүн астында ушул эле талаптарды айтайлы. Ушу кыргыз эли кыйналып, кабыргасы кайышып турганда ушул нерсеге төмөн түшүп кетпейли, ушул элине жардам берели деген ниетте эле гана чыкканбыз. Азыр анча-мынча маалымат булактарда жүрөт. Ушул 3 жигит кыргыз элин өкмөттү алайлы, бул орусча айтканда свергнуть власть деп жазышып атат. Бул нерсеге эч кандай биздин ниетибиз да жок болчу. Биздин ак ниет менен ушу кыргыз элинин үнүн өйдө жакта отурган байкелерге, эжелерге угузайлы деген ниетте чыкканбыз. Ошондуктан биздин ниетибиз таза жана түз. Биз кыргыз элинин талабын талашканы чыкканбыз. Кыргыз элинин үнүн өйдө жакка жеткизейин деп чыкканбыз. Ошондуктан туура көрсөңүздөр, срочном порядке бардык бюджеттерге кетип аткан акчалардын бардыгын убагында эл налогун төлөп бюджетти толтурду. Эми өкмөт силердин артыңарда элге жардам бере турган убагыңар келди. Бардык бюджеттеги акчаны ушу кыргыз элин сактап калыш үчүн жакшы ниет менен элге ушул акчаны бөлүп берели. Аман алып калсак кыргыз элин, анан кийин жайдан өз нугуна түшүп алабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын өзгөчө кырдаалдар мыйзамынын 23 беренесин колдонуу менен өзгөчө кырдаалдар мыйзамын колдонуу менен ошол шайлоону ары жылдырууга сиз дагы көмөктөшсөңүз жакшы болот эле. Ушул видео кайрылуудан пайдаланып, коомчулукка, элге кайрылып кетейин. Акыркы күндөрү активисттерге чөнтөгүнө ар кандай наркотикалык заттарды салып, ар кандай Кыргыз Республикасында тыюу салынган мыйзамсыз адабий, диний китептерди салып, террорист кылып, наркоман кылып, ар кандай кылмыштарга байлап, ушундай кылып жарандык активисттердин баарынын үстүнө иш козгосо ишенбегиле. Азыр ушундай катуу иштер жүрүп жатат. Бардык мен деген мекенчил жаштардын үстүнөн азыр аңчылык кылып жатышат, мындайча айтканда. Терең бирден бир өтүнүп кетебиз. Мындай калыптарга ишенбегиле. Мен Артыков Амангелди, Жети Дубан Кыркуруу кыргыз эл ынтымагынын элдик кыймылынын мүчөсү болом. Бүгүнкү күнү 13-июлда болуп аткан кырдаалга жана боло турган митингге мен бирден бир маалыматыбыз бар болчу. Анткени ошол эле уюштуруп аткан кыргыздын мыкты жигиттери келип алдын ала 2 күн алдын келип акылдашып, чечишип, өздөрүнүн ой пикирин айтышып, ортого салып, бизден колдоо алып кеткен. Неге дегенде ар бир адам бүгүнкү күнү мыйзам чегинде укуктуу өзүнүн оюн билгизгенге. Бирок бүгүнкү ар бир болуп аткан кыймылдарга элдин жаны кашайып турганда, эл өз нугуна түшө албай, өз алапайын таппай турган кезде ар бир жарандык активисттер чыгып, ушундай мекенчил күчтөр чыгып, мекенчил жигиттер чыгып, өзүнүн ой пикирин айтабыз дегенге ар кандай күч колдонуу жана ар кандай абройлоруна шек келтирүүнүн өзү бүгүнкү күндө бүгүнкү кырдаалга туура эмес деп эсептейбиз. Ошондуктан бүгүнтөн баштап ар бир өз ой пикирин айткан жарандарга, активисттерге, мекенчилдерге, мекенчил күчтөргө, мекенчил жарандарга туура кабыл алып, туура ой пикирлерин бөлүшүп, жана ошого жараша иш чараларын көрүүгө бүгүнкү өкмөт жана парламент, бийлик, Сооронбай Шарипович дагы, президентибиз дагы бүгүнкү күнү тең укуктуу. Анткени эл үчүн деп кызмат кылып атканы бүгүнкү күндө оор абалда далилдениш керек.
эгерде далилденбей турган болсо, ар бир келип аткан жардам акчалардын баардыгына отчет бербей турган болсо, жана парламент өз учурунда ушундай кыйын абалда эл турганда 1 жылдык өздөрүнүн отпускасына чыгып кеткени дагы бүгүнкү күнү элге кайдыгер карагандыктын белгиси болуп эсептелинет дейбиз. Ошондуктан алдыда туруп аткан бир шайлоого каршыбыз дегени биз шайлоону өткөзбөйбүз же бузукулук кылабыз деген маанайда эмес. Бул шайлоо бүгүнкү күнү өтө турган же аны талкуулай турган күн эмес жана убакыт дагы эмес, маселе дагы эмес. Биз көрдүк, 30 жылдан бери шайлап келдик. 30 жылдан бери парламенттик башкарууну да көрүп келдик. Бирок бүгүнкү күнү туңгуюкка такалып атканын баардыгы ошонун кесепети деп эсептейбиз. Көп партиялуу башкаруу кыргыз элине бүгүнкү күнү өзүнүн салымын жана пайдасын алып келбегени байма-бай баардыгы өз далил көрүнүп турат. Элге айтыштын кажети жок, эл өзү билет. Ошондуктан көп партиялуу башкаруунун өзүнүн нугуна бүгүнкү күнү кыргызга таңуулаганды токтотуш керек. Бизге партийный системанын жана көп партиялык башкаруунун ыкмасы бизге кереги жок, пайдасыз. Ар бир жерлерден эл шайлаган, эл ишенимин алган азаматтар бүгүнкү күнү элге жана мамлекетибизге өтө керектүү абал. Ошондуктан Сооронбай Шариповичке биринчиден шайлоо тууралуу ойлонордун алдын элдин ой пикирин угуп, эл кандай шайлоого дайын, кимдер гана шайлоого дайын жана кандай адамдар бүгүнкү күнү шайлоого келиш керек. Эгерде биз кайдыгер карабай турган болсок, бүгүнкү болуп аткан кырдаалдарга анда туура чечим кабыл алат деп ишенимдебиз дагы болсо. Эгерде биз мындай карасак, шайлоодо кетирип аткан акчалардын баардыгы ар бир партия бүгүнкү күнү тизмеде 40 партияга чейин катталып атат деген маалыматтар чыгып атат. Ошонун ичинде ар бир партия $2 миллион андан өйдө даже чыгымдарды шайлоого кетирейин деп атат. Бүгүнкү күнү эсептесек 200 миллион, 300 миллионго чамалай турган расходторду бүгүнкү күнү партийный система дайындап турат. Келгиле бир туугандар, шайлоо анчалык деле маселе эмес. Бирок бүгүнкү күнү ар бир кыргыздын орукчан адамына салым жардам берүү жана ар бир кыргызга бүгүнкү күнү кайдыгер карабай ошол шайлоого кетире турган акчаны ортого кое турган убак саат жетти. Туура ойлонуп, туура кескен эч качан эч ким запкысын жебейт жана туура эмес деп айта албайт. Ошондуктан ар бир туура акыл калчап мамлекетибизге салым салабыз деген саясатчылардын жана жарандык активисттерди, коомдук уюмдардын баардыгын чакырып кетет элек, ынтымакка келели. Ызы-чуу кылыш, митинг кылыш же бийликти басып алыш бул максат эмес бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө максат ынтымакка келиш, элибиз жерибизди аман-эсен алып калыш жана ар бир көтөрүлүп аткан мекенчил жаштардын баардыгына туура баа берип, ар кимисин өзүнүн ордуна коюп туура иштете турган маал келди деген ой пикирдебиз. Бул жигиттерде эч кандай айып жок, иш козгой турган айып дагы жок. Ооба, албетте убагында биз да чыгып сүйлөп жүргөнбүз. Биз да айыпталганбыз, биз да жала жоо жабылып, түрмөгө чейин отуруп келгенбиз. Бирок мен бул жигиттердин ошондой тагдырын каалабайм. Ошондуктан мен бүгүнкү күнү бул жигиттерди колдойт элем. Шайлоо маселе эмес. Бирок кыргыз элин бүгүнкү күнү ынтымакта сактап калыш эң чоң маселе. Ар кимибиз ойлонолу, ар кимибиз туура чечим салабы.